Jamgır menen jer kөгөрөт, bata menen el kөгөрөt дейт. Анысыңарындай атарытып, сапар карытып келген эки кызыма ак батасты берип коёюн. О журтум, о мейин, кеткениңер келсин, келтиңер толсун. Çayınlar çamurlu olsun, kışınlar mevlüdü olsun. Kudayım yakalagan doğdu saklasın, kapıs gelgen doğdu saklasın. Öde kırsıkta saklasın, ört kırsığına saklasın, soğuk taşkınına saklasın. Yer silkingenine saklasın. Dilegen tileğinlerge jettile, oylagan oyunlarga jettile, көздөгөн максатыңарга jettile. Ardayım amançılık dileymin. Aman geldiңер, esen jeriңерге jettile. Amin. Allahu Akbar. Primoy telejürü mü? Geçip ötken be. Ata-babam kolumlarını baskan joldu. Kayına söz jetpegen yürek joldu. Bir tuğan ekeldin dostluk üçün kızlar geldi Kırgızga sunup koldu. Zor dostluk dili eli Kırgız degen. Dilimiz da birge degen. Nartı da saltı da birge tutkan. Bir elbiz mına bugün dalil dengen. Assalamu alaikum narın şahrımızın turgunları jana. Ay çıray gelişken kızıl tuğluk Kırgız kızları. Saparыңар байсалдуу болсун. Жүрөгүндө Кыргыз деп соккон. Каны бар, ата бабанын атын өчүрбөй. Улуу жибек жолунда сапар тартып келген кызыл туулук Кыргыз кыздары. Урматтуу мекендештер, Kıtay El Respublikasından atarıtıp Tengir Tağ Borboru'na gelgen Kırgız kızların tozu alı azemine hoş gelinizler. Tozup alu azemin acı beri üçün söz Narın şarının meri Bekkeldi Cıldızbek Rıspek Öşte Şakıravaz. Primoy telejürü mü o da? O Primoy tele. Primoy tüzepi. O komenterlerini çıkmadı. Жаңа çıkıp кетip kayda geldi de. Tüzepi öğretmen ya, yazam. Anmit koyacak, komentar жазып koyыңыздар, жаш булат тартып алат. Tüzepi kılı öğrenir депчи. Kılı öğrenir de. Азаттуу коноктор, кадырлуу бүгүнкү иштаранын катышчылары, Yani. тургундары. Бүгүн Нарын шаарында, Нарын жергебизде өзгөчө бир маанилүү, кубанычтуу окуянын күбөсү болуп отурабыз. Биз бүгүн ата-бабабыздын аманатын, улутубуздун тулгун рухун көтөрүп, ат арытып, жер карытып, алыстан Жумго аймагынан биздин Кыргыздын кайраттуу, сыймыктуу кызыбыз Риза менен Гүлсанаттын Нарын шаарында, Нарын жергесинде тосуп жатканыбызга биз кубанычтабыз. Нарын шаарына, Нарын жергесине хош келиңиздер. Бул иш сапар мына жөн гана мына Кытай Республикасынан келди мына алыстан бери. Биз ушул Гүлсанат менен толкундан отун кечирибизде. Тургунбаеванын ушу бабалардын изи аттуу улуу сапарга чыгып, ат менен миңдеген чакырымды басып, Нарын жергесине келгенин биз ата сыймыктаны менен тосуп жатабыз. Бул сапар жөн гана жүрүш эмес, бул биздин тарыхыбыз менен бүгүнкүбүздү бириктирип турган руханий көпүрө. Анткени ушу алыста жашаган биздин бир тууган кыргыздардын ата-бабаларыбыздын ата журтуна болгон кусалыгынын, сүйүүсүнүн жана сый урматынын белгиси. Сиздердин мына Риза менен Гүлсанаттын
Кыргызстанга болгон сапарын биз социалдык тармактарда көрүп толкунданып күтүп аттык. Ошо Кытайдагы кыргыз айылдарында ар биринде барып кыргыз айылдарында кыргыздар урматтуу ичмерсий менен тосуп алып узатып жатышты. Биз сол тармактардан көрүп аттык. Ошо биздин ордош ошо Кытайдагы жашаган биздин кыргыз туугандарыбыздын ушул мезгил ушул жашап аткан кыргыздар жөнүндө мына маалымат алдык. Алардын мына биздин кылым караткан маданиятыбызды, салт санаабызды, үрп адатыбызды, анан кыргыз тилин кандай сактап, азектеп, муундан муунга мына өткөрүп келе жаткандыгын көрүп, толкунданып, ушу кыздарыбызды биз чыдамсыздык менен ушул нарын жергесинде күтүп атабыз. Урматтуу Лиза Гүлжан атайым, кыздарыбыз сиздердин сапарыңыздар байсалдуу болсун. Сиздер ушу замандын өзгөрүшүнө карабай, ушу биздин улуттук баалуулуктарыбызды, тарыхыбызды, ата мурасыбыздын кандай болуш керек экендигин биздин жаштарыбызга, биңдеген жаштарыбызга көрсөтүп үлгү болдуңуздар. Сиздерге ушу нарын шаарынын атынан, элдин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерди ушундай тарбиялап өстүргөн, ушундай даражага жеткизген сиздердин ата энеңиздерге биз таажын кылабыз. Абасы кымыз жыттанган, ак мөңгү кемер бурчанган касиеттүү нарын жергесине дагы бир жолу кош келиңиздер. Жетекчилик курамынан дагы козуп атышат. Азыр анда эмесе куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгар укук өкүлүнүн орун басары Мамбетова Жылдыз Асанкулуна берет. Таптым. Мынтак бий көрүп атты. Жакшы Басып эмес. коюп туруптуң го? Кереги жок. Жарайт. Эл көрсүн эми жапатыр айчта. Ичимизде келе албаган эл бар да. Жарайт. Блогер эмеспиз. Эл көрсүн. Жарайт. Сиңдилерим Гүлсанаттын Мирза. Куш келиңиздер Нарын облусунун борбору болгон Нарын шаарына. Ошондой эле мен бул жерден Гүлсана менен Ризаны коштоп келген атасы Дүшөн ата беришип койсоңуз сизге рахмат. Мына ушул жерде көбүнчө айтылбай калып атат. Дүшөн ата мына кыздардын атасы. Бизде кыргызча салтта бар, сөзсүз түрдө эң биринчи ата жана энени баалап баркташыбыз керек. Мына Дүшөн атанын кыздары ушу атайы алыстан атарытып коштоп келип атат. Сизге рахмат, ушу өзүңүздүн ата бабаңыз туулуп өскөн жерде барып көрүп келейин деп бул негизги бүгүнкү иш-чаранын максаты Кыргыз-Кытай биримдигин чыңдоо, ошондой эле эки элдин туристтик жана маданий потенциалын жайытуу болуп саналат. Гүлзана менен Риза сиздердин келечекке эмне максат койсоңуздар ошол максаттардын ишке ашууна тилектешпиз. Жолуңуздар байкалдуу болсун. Азыркы учурда Кыргызстанда ойлогон күтүп атат, сиздер күчтүү шаар күтүп атат, ошол сапарыңыздар байкалдуу болсун. Биз анын ичинен Нарын областынын ар бир эли ошолуна коомдук уюмдар, айыл эли сиздерди чыдамсыздык менен күтүп атат. Биз өзүбүздүн ортодогу дагы толуктууларды бир абайларын сиздердин убакыттын тардыгына байланыштуу бир абайларын дагы кыскарттык. Эң сиздердин ошол Кыргызстанга келип кетишиңиздерди азыр кыргыздын ар бир үй бүлөсү мына социалдык түйүндөрдө мал саалык маалымат каражаттарынан көрүп жатат. Баары тең ошо сиздерди көрүүгө муктаж болуп, мындай туустар болуп ушундай болуп атат. Албетте бүгүнкү мына толугу сиздерге бир маданий тараптан бир кайсы бир өзүңүздөр мындай жан дүйнөңүздөрдү азыр берет деген ишеничтемин. Аман эсен болуңуздар. Урматтуу коноктор, мына биздин облустун борбору Нарын шаарында турабыз. Нарын шаары Нарын районундагы борбору болуп эсептелет. Андыктан азыр куттуктоо үчүн сөздү Нарын районунун акими, райондук администрациянын башчысы
Залқарбек Абдрасуловке берем. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, жалпы эле Нарын шаарынын, Нарын районунун, Нарын облусунун тургундары, урматтуу биздин карындаштарыбыз, куш келипсиздер. Нарын Теңир Тоого, Дүйшөн ага, ушуларды өстүрүп, тарбиялап, бүгүнкүдөй моундай тарыхты кылчайып карап келе турган болсок, 110 жыл мурда үркүн болгон экен. Ошол жылдары тууган уруктарыбыз кантип Кытай жергесине барган болсо, бүгүн тарыхты кайталап, ошентип ат менен техниканын өнүккөн заманында кыргыз улутунун, кыргыздын кызы кандай болуш керек экенин, кыргыздын кыздарынын кийимин, кыргыздын ада салтын көрсөтүп, технология өнүккөн заманда ат менен миңдеген чакырымды басып келип, момунча элдин колдоосуна туш болуп, биздин кубантып отурат. Тарыхты бүгүнкү ошол 110 жыл мурдагы үркүндү эске салды жана өзү карап отуруп, урматтуу жарандар, урматтуу карындаштарыбыз, куш келипсиздер. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Ылайым Алла Таалам сиздерге бакыт берсин. Ушул кыргыз жерине Нарын Теңир Тоого куш келипсиздер. Жогоруда айтып кеткен мэрибиздин, өкүлчүлүктүн баардык каалоо тилектерин кабыл кылып, Алла Таалам сиздерге бакыт берсин. Ушундай кыздарды өстүрүп, чоңойтуп, тарбиялап, биздин алдыбызга алып келип, кыргыздын ада салты менен, үрп адаты менен сапар тартып келаткан ушул Дүйшөн ага сиздерге да чоң рахмат. Бар болуңуздар. Жалпыңыздарды бүгүнкү иш-чарага куш келипсиздер демекчимин. Рахмат. Кийинки куттуктоо үчүн сөз аялдар кеңешинин төрайымы Жумабаева Бактыгүл Өмүрзайдын ошо аялдар кеңешинин атынан. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз үчүн эң сонун абдан жакшы күн экен. Ушул Теңир Тообузга 110 жылдык тарыхты эске салып, өзүбүздүн буурдуш мамлекетибизде жашап жаткан кыргыз элибиздин, ошол жактагы кыздарыбыздын, кыргыздын салтын ушундай ушул күнгө чейин мондай сактап, биздин өтүп кеткен жашоону кайта элестетип келе аткан Ризатка, Гүлзатка тиригин ыраазычылык билдиребиз. Эл журттун баары силерди ушунчалык сыймыктануу, суктануу менен күтүп жатат. Эмне демекчибиз? Ушу силерди төрөгөн энеңерге, атаңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби ушундай кыргыздын каада салтын, бүт баардык нерселерин ушул күнгө чейин күнү бүгүнкүдөй сактап келгенине. Анан эми Ризатты, Гүлзатты бойга кыштырып койсок болотпу? Кичине белегибизди тапшырып коелу. Кыздарга чоң ийгилик, эл соолук, молодец. Ризат деген аттан ушунчалык ат үстүндө ойногон, кыргыздын жашоосун чагылдырган, мындан 110 жыл мурун ажары жетпей калган жерге жетип, Кыргызстанды момундай жакшы күндө, жакшы мезгилде келип көрүп аткан кыздарга ийгилик каалайбыз. Аман болгула, эл соолукта болгула. Анан эми ушу аялдар кеңешинин атынан биздин Дамира Ниязалиева Бишкектен атайын ушу эки кызга эки тебетейди бердирип ийди эле. Эми ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Атанын эмгегин, апанын ак сүтүн актагандар, ай жүрүп Курманжан эненин жолдорун жактагандар, кылыгын кылбаткан үчүн кыздардын өзүн баалысын. Урматтуу коноктор, дагы бир мына биздин Риза кызыбызды, Гүлсанат кызыбызды дайым ушу коштоп, маалыматтык жактан колдоо көрсөтүп, элибизге жеткизип келе жаткан мына Чыңгыз Капаров мырза ушу дайым жанында жүрүп коштоп келатат. Ушуга сөз берип койсок. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Кечириңиздер, мен жаңында эмес Бишкекте турдум. Урматтуу мекендештер, мынакей Риза карындашыбыз менен Гүлсанат карындашыбызга атасы нааразыбыз. Кыргызстанда туруп биз интернет аркылуу Кытай элиндеги бир туугандарыбызды көрүп аттык. Кыргыз мамлекети 2,5 миң кылымды карыткан ата бабабыз.
Андан кийин мына ошол жерде Тагай би атабыздын сөөгү бар. Какшалда, Какшал, Арттуш, Кызыл Суу. Мунун баары биринчи кыргыз ели болуп 1956 жылы өтүп кеткен, урматтуу мекендештер. Андан кийин Үркүн 110 жыл болгон окуя, кыргын деп аталат. Мына ошондо кыргыз мамлекетин түптөйбүз, боштондук кыймылын түптөйбүз деп баш ийбейбиз деп Кытай мамлекетине кетип калган кыздарыбыз, аталарыбыз кусасын билдирип келаткан үчүн мен Facebook'тан билимим жетинче, акылым жетинче чагылдырып турдум. Урматтуу мекендештер, биз кыргызбыз, ала тоону жайлаган, ак калпагынан таанылган деп сыймыктанабыз. Мына ошону кытайлык бир туугандар көрбөстү. Мен ошону Бишкекте туруп тиги эл көрсүн деп чагылдырып аттым. Биздин элибиздин биримдиги ынтымагы арта берсин. Жакшылык гана болсун, арымдык жетекчилер, касиеттүү кыргыз элим. Биз бир тууганбыз, аман болуңуздар, бар болуңуздар, карындаштарым. Силерге чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ата сиз бар болуңуз, ушул кыздар тарбиялаган. Келечеги кең болсун. Элибизде өнүгүү, тынччылык гана болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү Нарын шаарынын тургундары. Учурдан пайдаланып, Кыргыз улуттук мамлекеттик телерадио компаниясынын ири долбоорунун бири болгон Кыз жигит Сармерден оюнуна 1-июнь күнү болуучу чакыруу барагын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Биздин мекендеш кыздарыбызга ушул билетти тапшыруу аземин биздин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сагын Ниязалиева эжекебиз, өзүбүздүн жердешибиз, ошол эжекебиздин демилгеси, эжебиз сиздерди Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда сиздерди 1-июнь күнү өзү күтүп алат. Кол чабуулар болсун. Салтанат иштерин катышуулары, анда эмесе учурашуу үчүн сөздү Ириза кызыбыз берет. Саламатсыздарбы? Бардык Нарын шаарындагы айылдаштарым, туугандарым, кандайсыздар? Биз сиздердин айылдарыңызга келип калдык. Эми өзүм ушул видеодо айта берем, мындай элечи. Сиздерди көрүп толкунданып, ушундук жүрөктөрдүн тарсылдап сөздөрүмдү унутуп калып атам. Барыңыздарга рахмат. Биринчиден ушул Нарын шаарындагы өкмөттөгү байкелериме рахмат. Алдыбыздан чыгып, алдыбызда жүрөт. Анан кийин ушул жерде отурган сулуу кыздарга рахмат. Артыбызда отурган апаларыбызга, эжелерибизге, аталарыбызга рахмат. Сиздерге да жалпы рахмат. Барыңыздарга рахмат. Рахматтан башка айта албай атам да, ушул рахматтан башка оозуман келбей атат. Анткени мен азыр алдыда туруп көп өнөр кыздарды көрдүм. Бийлеген кезинде ошол кыргызча батырлык кийимдерин кийип алыптыр да. Бизде атайын ошол биякта да ушундай батыр кыздар бар. Мына келечекте ушундай батыр кыздар бизге окшоп Кытай элине, Жумго элине барып ат менен аттансын деп ойлойм. Колуңуздар да келеби? Барыңыздар, бар болуңуздар. Барыңыздарга рахмат. Ушундай эки элдин ынтымагы үчүн барыңыздарга рахмат. Ушундай сонун кийимдерди кийип, бийлериңизди бийлеп, алдыбызда эки элдин ынтымагы үчүн даярдык кылгандарыңызга барыңыздарга, баардык жалпы Нарын шаарындагы элиме рахмат. Чоң рахмат. Ушундай мен кыргыздын сыймыктуу, кайраттуу кызын тарбиялап, ушу кыргыз элине тарбиялап өстүрүп, ушундай даражага жеткизген Ириза кызыбыздын атасы, Гүлсанат кызыбыздын атасы, Дүйшен атабызга сөз берет. Макул эмесе Кыргызстандагы кыргыз эли туугандарым баарыбыз эле бир тууган, бир кезде чачылып кеткенбиз, чайпалып кеткенбиз. Биз алыста болсак да силерди эстен чыгарбайбыз, унутпайбыз, кыргызым бар деп ойлойбуз алыстан жүрсөк дагы. Ошо силерге Жумго элиндеги кыргыздардын саламын жеткизип келдим.
эки кызымды эстеп, баарыңарга рахмат. Барлык жерден тозуп атасыңар. Нарын элине рахмат, кыргыздарыма рахмат. Бар болгула, бактылуу болгула, жакшынакай өмүр сүрүп атсыңар, жакшы экен. Жакшы болгула, келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун. Рахмат силерге. Ардайым адыны. Нарыш шаарынын аксакалдарынын атынан Шакиев Бактыбек атабызга сөз берет. Урматтуу Кызыл Суунун кыздары, атасы, ушу Кыргызстанды эстеп, сагынып келгениңизге рахмат. Бул болсо дагы жогорку айткандай бир күндө эстетет экен дегендейчи. Анан эми атасына берип коеюн. Бул камчылай кайраттуу болсун кыздарыңыз, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун, өрүшүңүз даңгата болсун, өндүрүүңүз даңгата болсун, өрүшүңүз даңгата болсун, ден соолук болсун, кыргыз элибизге жана дүйнө жүзүнө тынччылык болсун. Рахмат. Риза менен Гүлсанаттын сапары жаштар үчүн өзгөчө үлгү боло турган сапар болду. Азыр жаштардын атынан куттуктоо үчүн сөз Жылдызбек мырзага берип коеюн. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн өзгөчө күн болуп турат. Бүгүн биримдиктин, ынтымактын, бүгүн Кыргыздын уңгу жолун көрсөткөн чакан иш-чара болуп турат. Муну сезгендер сезбесе, көбү сезбей калышы мүмкүн. Жаштардын атынан айтып коеюн дегеним, бир бүтүнгө айлансак улутпуз биз. Бирикпесек улутту куруттук биз. Кыргырларда топтолгон жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз биз. Бүгүн дүйнөнүн кайсы тарабында болбосун, кыргыз деп жүрөгү соккон, дайыма кыргыз үчүн күйгөн биздин жаштарыбыз, биздин туугандарыбыз бар экенин бүгүн Кытайдан келген биздин карындаштарыбыз, эжелерибиз ушул нерсени көрсөтүп атат. Сиздер үчүн бүгүнкү күн биз үчүн тарых. Бүгүн Кыргызстанга кош келипсиздер. Сиздерди мына социалдык тармакта жаштар жакшы маанайда күтүп алдык. Анан мындан аркы сапарыңыздар байсалдуу болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу шаарыбыздын тургундары жана Кытай Эл Республикасынан келген биздин меймандарга жагымдуу чыгармага кезек берели. Жумамидин Шералиев, Гүлдөй Жан. Аткаруучулар Максат Байзаков, Рахима Дүйшөналиева. Келдиңиздер, биздин Нарыш шаарыбызга шаңдуу колдоолорго аркы келдиңиздер. Аксаккымды селкинче, кандай теппей мындай деп, Урулчаны селкинче, курбай теппей мындай деп, ойно олдула, ойроңдалар бул дейди, күлүп олдула, дыңырыңдалар бул дейди, жашыл жолуп түрдөй жан, жаңа ашылган күрдөй жан, кызыл жолуп түрдөй жан, кыз келиндер күрдөй жан, күрдөй жан, күрдөй жан, күрдөй жан, күрдөй жан. Urulcanın selkince, kurbay tepçi gelince, Suyum kanın selkince, suyuk tepçi gelince, Bir olursa öldürdüm, kızını çok kızlarım, Armutluğun götürdüm, kızını çok kızlarım, Yaşım yok kırdıyan, canacından kırdıyan, Kızım yok kırdıyan, kız elinden kırdıyan, Kırdıyan, kırdıyan,
Akbaş'a Kambaş'tan Bihter Sosa. Oldu. Урматтуу туугандар, мындан чыгып эле көлгө кетет экен. Түз, Ак-Өлөнгө маршрут. Бүгүн эртең мен жол маршрутун айтып коеюн. Эртең Бурана 27-си. Үрсүгүнү Супара Бишкек. Саламатта туруңуздар, байланышып турабыз.